Көмір қазған компания жаратылышқа зыян келтіріп алған болсо, ага 10 000 сомдон 30 000 сомго чейин айып пул салынат. Кен қазған компания үчүн бул арзыбаган сумма. Эгерде айып пулдун өлчөмүн 10 эсе көбөйтө турган болсок, компания үчүн дагы сезилерлик каражат болмок. Айып пулдун өлчөмү аз болгондуктан ишкерлер экологияга кайдыгер карап жатканы айтылууда. Дал ушул себептен өлкөдө экология мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Чеке жактарга 7,5 миң, юридикалык жактарга 23 миңге чейин. Ал эми сиз айткан чоң өндүрүштөн башка зыяндуу заттар чыкса, ал жерде ушерп деп коет, иск эсептелинет, же болбосо административный айып ал өзүнчө салынат, чара көрүлөт. Ушерп бул башка, ал өзүнчө эсептелинет. Мисалы үчүн дарак кесилсе, административный штраф бирдей болот, а ушерп ошол объемга карап салынат, чоң кичинесине карап, зыяндын өлчөмү болот да. Тиешелүү ведомство сунуштаган долбоордо чынында эле айыппулдардын арасындагы айырмачылык чоң. Мисалы, өндүрүштүк тармакты ала турган болсок, учурдагы эң аз айыппулдун өлчөмү 5500 сом, эң көп сумма 55 миңди түзөт. Ал эми жаңы долбоордо эң аз айыппулдун суммасы 55 миң болуп, эң жогорку айыппул 280 миң сомго чейин көрсөтүлгөн. Ошондой эле фитосанитардык эрежелерди сактабагандарга дагы 10 миң сомдон 28 миң сомго чейин айыппул салуу сунушталды. Учурдагы айыппулдун суммасы 3 миң сомдон 13 миң сомго чейин гана болчу. Экологиялык кооптулук жараткан, экологиялык зыян алып келүүдөгө, же болбосо экологиялык ошол чыгымдарды ордуна калыптандыруу үчүн болуп аткан жазалардын, ошол айыппулдардын тарифи бул болсо төмөн болуп эсептелет. Ал эми экинчи жагдай бар, аларды өндүрүп алуу деген. Ошон үчүн бизде экологиялык укукту азыр актуалдаштырып, ошол экологиялык укук боюнча адистерди даярдап, экологиялык укукту жалпы калктын массага түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүү бул азыркы күндө бир актуалдуу маселелердин бири болуп эсептелет. Ошондой эле тигүү цехтерине карата дагы жаңы берене каралган. Ал кышында тигүү цехтеринен чыккан калдыктарды өрттөп жаккандарга карата колдонулат. Мындан улам бул тармактагылардагы калдык таштандыларын жок кылууда экологияга кылдат мамиле жасоосу шарт. Анан экинчи жагы бар, ошол кеземелердин бардыгында боёчу каражаттар колдонулат. Алар дагы оор металлдардан турат дагы, аларды күйгүзүүдө, күйүү процессинде ошол оор металлдар бул болсо ажырабайт. Ал сөзсүз түрдө эмеге ошол аба менен дем алган адамга зыянын алып келет. Ал зыяндуу. Ар бир адам баласында экологиялык маданият болуп, бул ушул мен өзүм жашап аткан аймакка, табиатка зыян алып келип атат. Муну менен дем алган жаш наристелер, айрыкча жаш балдар, жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугуна зыян алып келеткен. Бул боюнча жалпы эле улутубуздун, мамлекетибиздин жарандарынын генофонду бузулат экен деген сыяктуу маданият калыптанмайынча бул боло берет турган көрүнүштө. Тиешелүү мыйзам долбоору учурда коомдук талкууга коюлду. Долбоорду жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги сунуштады. Ведомство жазанын күчөтүлүшү айлана чөйрөнү коргоо багытындагы мыйзам бузуунун алдын алат жана экологиялык стандарттардан сакталышына көзөмөлдөөнү жакшыртат деп эсептейт. Роза Акматжан кызы, Азам Бузриков, Ош ТВ.